şunday qilasizmi? Ya ahmoq, bitta tolga, bitta terekka shunday qilasizmi eldi? Dur bilan qilib. Өкмөттүн 224-токтомун алайык. Мындай мыйзамсыз кыйылган бак-дарактардын көлөмүнө жараша, алардын тибине жараша айыппулдар салынып, баалары бекитилген. Ош шаарынын жекесиндеги ушул Абжалиев көчөсүндөгү айыл тургундары тарабынан бир нече бак кыйылган. Алар азыркы учурда болжолдуу 40 түпкө жакын деп болжолдонууда. Учурда тийиштүү кызматтар тарабынан булар канча сомдук бак кыйылганы такталып жатат. Жапалак айылындагы Абжалов көчөсүнүн тургундары тарабынан ошол жердеги мүрзөнүн айланасын тосуу демилгеленип, аны ишке ашыруу максатында мүрзөдөгү кабырлардын жанында отургузулган дарактардын бир тобу кыйылып кеткен. Айыл тургундарынын айрымдары чогулуп, мүрзөнүн айланасын тосууга кетүүчү каражатты ошол жердеги бакты кыйып, аны сатуу жолу аркылуу табууну көздөшкөн. Кыларды чогултуп, мына ушу мазардын тосмосун бүткөзмөйүшү. Навеси бар, мына коргону бар, айланасы коргон бар. Ушуларды тосуп, мен ал жака өткөн жокмун. Биз ушул жерде эл чогулуп, ошону чечип койдук. Ушул көп чогулдуңуздар, канча чогулдуңуздар? 20 чакты чогулдук. 20 чакты. Ооба. Ушул атайын керекке иштеткен. Ошо керек иштеткен, мазарга иштеткенге ошо. Мүрзөнүн ичиндеги бакты кыюуну айрым айыл тургундары колдогону менен кээ бирлери буга каршылыгын билдиришкен. Жарандар маркум жакындарына арналып олтургузулган дарактарды да кыйып салышканын айтышууда. Алар бул дарактардын кыйылып жатканын көргөндө кыйбагыла деп эскертүү беришкен. Бирок бакты кыйып жаткан тарап ага көңүл бурган эмес. Бул охрана природага өтүп кетиптир. Менде эч кимдин акысы жок экен. Кеспегиле десем, biz kesebиз. Bu мүрзөнүкө тигинден деп мыйзамды бузуп булар. Мына аксыкал баш бол. Илгергиден ата булар жатат. Азыр көрсөтөм. Ача тегилген ошо жерде жаңактар бар эле, жаңактардан кесиптир. Атайын. Кече келип кеспе деп кеткен, дагы кесиптир. Это издевательство да мында. Өтүрлөз алдынча кетти. Ооба. Ушунда азыр сиз жанагы балаңызга ошо атаңызга отургузган көлөкө болсун деп коюп экенбиз да муну. А булар келип кыйып атат булар келип алып. Канча Көп bir 10 бар кыйып салыпты ошо. Бир 50 миң сомдук немен кыйып салыпты теректе. Бул мүрзөгө биз барган учурда айрым тургундар маркум болгон жакындарына арына олтургузулган дарактардын кыйылып кеткенине кайгырып жатса, ал эми кээ бирлери дарак үчүн эмнеге мынча чуу саласың деп ортодо пикир келишпестик жаралды. Бул арада мурда чакырылган аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери эки тарапты тынчтандырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Tort мына, мени подвалга алып кир, мына мен кестим. Киресине, киресин. Girem. Киресин. Girem. Tort meni. Mizam çenginde bolsun. Ben mazartı teregin, sen koruluğa kimsen? Oldu dayım baba. Ya kimsen? Balkonlu bolsan özüne balkonluysan, ahmak. Öldürüp koy! Öldürüp koy! Öldürüp koy! Окуя болгон жерге аймактык экология комитети барган. Алар жарандардын өз алдынча мүрзөдөгү бактарды кыюуга укугу жок экенин айтып түшүндүрүштү. Ошол эле учурда мүрзөдөгү бактын кыйылган санын тактап, алардын түрүнө жараша протокол толтуруп, бакты уруксатсыз кыйган жарандарга айыппулдар салынды. Штрафтары 381 сом болот дагы, андан 30 сантиметрден ашкандан кийин диаметри андан дагы көбөйөт. Анын барын санап чыгабыз дагы, анан тиги жаңгакты биз ички иштер ушул жердеги ички иштер бөлүмдөрүнө беребиз. Ал жерде булар да милициялар да келип алышты. Анан бул материалды прокуратурага тапшырып беребиз. Анан болушунча дагы жанагы жаңгактарды кыйгандарды бекитип, жердин астына бекитип койгон экен эле. Аны дагы биз дагы аныктап чыктык. Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майында чыгарган 224-токтомунда 3 жашка чейинки мыйзамсыз кыйылган ар бир даракка 300 сом айыппул салынса, дарактын диаметри 20 сантиметрден ашкан болсо, ага 100 миң сом айыппул салынаары көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда бак дарактын аба тазалоодо орду чоң жана учурдагы техниканын көптүгүнөн абанын тынымсыз булганып жатканына байланыштуу дарактардын күндөн күнгө адамдарга керектүүлүгү артып баратат. Распай Мажитов, Адилет Нышанбаев, Нурнёс, Ош шаары.